14-бөлүм. Абиям көз жумуп ата бабаларына кошулду. Аны Дөөттүн шаарына коюшту. Анын ордуна уулу Аса падыша болду. Анын тушунда ал жерде 10 жыл тынчтык болду. Аса өз Кудай теңирине жаккан жакшы иштерди кылды. Ал башка кудайлардын курмандык чалынуучу жайларын, бийик жердеги бутканаларын четке какты, балбалдарын кыйратты. Ашейра мамыларын кыйды. Анан ал жүйүттөргө ата бабаларынын Кудай теңирин издөөнү, анын мыйзамдары менен буйруктарын аткарууну буйрук кылды. Жүйүттүн бардык шаарларындагы балбалдар менен күнгө арналган эстеликтерди алып таштады. Анын убагында падышачылык тынч болду. Ал Жүйүт аймагында бекем шаарларды курду. Анткени ал жерде тынчтык өкүм сүрүп турган эле. Теңир ал жылдары бейкуттук бергендиктен эч кандай согуш болгон жок. Ал жүйүттөргө бул шаарларды куруп чыгалы да аларды чептер менен, мунаралар менен, дарбазалар менен, кулпулуу эшиктер менен бекители. Жер азырынча биздики, анткени биз өз Кудай теңирибизди издедик. Биз аны издегендиктен ал бизге бардык тараптан бейпилдик берди деди. Алар шаарларды куруп ийгиликке жетишти. Асанын аскер күчтөрү өтө көп эле. Анын калкан, найза менен куралданган Жүйүт тукумунан 300 000 аскери, Бенжамин тукумунан жаа тартып калкан менен куралданган 280 000 эр жүрөк аскери бар эле. Эфиопиялык Зерак 1 миллион аскери 300 майдан арабасы менен Асанын аскерине каршы Марейшага келди. Аса ага каршы чыкты. Ал өзүнүн аскерлери менен Марейшанын жанындагы Сепата өрөөнүндө согушка даяр турду. Ошондо Аса Теңирге: "Теңир, алдууга да алсызга да сен гана жардам бере аласың. Кудайым, Теңирим, бизге жардам бер, анткени биз сага таянабыз. Биз бул сансыз душманга каршы сенин атыңдан аттандык. Теңир, сен биздин Кудайыбызсың. Адам сага каршы чыга албайт" деп кайрылды. Теңир эфиопиялыктарды Аса менен Жүйүттүн көз алдында талкалады. Эфиопиялыктар качып жөнөштү. Аса өз эли менен аларды Герарга чейин кууп барды. Эфиопиялыктар кырылды. Эч ким тирүү калган жок, анткени алар Теңирдин алдында, анын жоокерлеринин алдында кырылышты. Аса өз аскери менен эбегейсиз көп олжоого ээ болду. Алар Герардын айланасындагы бардык шаарларды кыйратышты, анткени душманды Теңирдин коркунучу басты. Алар бардык шаарларды талаптоноп, көп олжоо алып кетишти. Ошондой эле малчылардын чатырларын кыйратып, өтө көп майдам алды, төөлөрдү айдап алып Иерусалимге кайтышты. 15-бөлүм. Ошондо Одейттин уулу Азарияга Кудайдын руху түштү. Ал Асанын алдынан чыгып мындай деди: "Аса, Жүйүт менен Бенжамин эли, мени уккула. Силер Теңир менен болсоңор, ал силер менен болот. Эгерде силер аны издесеңер, аны табасыңар. Эгерде силер аны таштасаңар, ал силерди таштайт. Исраилдин чыныгы Кудайсыз, үйрөтүүчү ыйык кызмат кылуучусуз жана мыйзамсыз жашаган күндөрү көп болгон. Бирок ал эл кысталып кыйналганда, Исраилдин Кудай Теңирине кайрылып аны издегенде, ал ага өзүн ачып берген. Ошол учурларда кире турганга да, чыга турганга да тынчтык болгон эмес. Анткени жер жүзүндөгү бардык элдер чоң дүрбөлөңгө түшкөн. Бир эл менен, бир шаар менен согушкан, анткени Кудай алардын башына ар кандай мүшкүл түшүрүп, дүрбөлөңгө салган. Бирок силер кайраттангыла, ындыныңарды өчүрбөгүлө, анткени кылган иштериңер үчүн сыйлык аласыңар." Аса бул сөздөрдү жана пайгамбар Одейттин уулунун пайгамбарчылыгын укканда кайраттанып, Жүйүт менен Бенжаминдин бүт жеринен, Эпрайым тоосундагы өзү басып алган шаарлардан бутпарастардын жийиркеништерин жок кылып, Теңир үйүнүн алдында турган курмандык чалынуучу жайды калыбына келтирди. Жүйүт менен Бенжамин элин жана алардын арасында жашап жаткан Эпрайымдын, Менашенин, Шимондун тукумун чогултту. Анткени Кудай Теңир аны менен экенин көргөн исраилдыктардын көбү ал тарапка өтүп кетишти. Асанын падышачылык кылганына 15 жыл 3 ай болгондо алар Иерусалимге чогулушту. Ошол күнү алар олжолоп келген малдардан, бодо малдан 700-дү, майда малдан 7000-ди Теңирге арнап курмандыкка чалышты. Алар ата бабаларыбыздын Кудай Теңирин чын жүрөктөн, жан дилибиз менен издейбиз деп келишим түзүштү. Ал эми Исраилдин Кудай Теңирин ким издебесе, ал кичине болобу, чоң болобу, эркек болобу, аял болобу өлүш керек. Алар сурнайлар менен мүйүздөрдүн жаңырык астында кыйкырып Теңирге ант беришти. Бул антка бардык жүйүттөр сүйүнүштү, анткени алар Кудайга чын жүрөгүнөн ант беришкендиктен, Кудайды ынтаа коюп издешкендиктен ал өзүн ачып берди. Теңир аларга бардык тараптан бейпилдик берди. Аса падыша өз энеси Мааханы Ашейра бурканын жасап алган үчүн ханшалыктан ажыратты. Аса падыша анын жасаган жыгач бурканын талкалап, майда бөлүктөргө бөлүп, Кидрон өрөөнүндө өртөп жиберди. Исраилдагы бийик жердеги бутканалар жок кылынган жок, бирок Аса өмүрүнүн акырына чейин жүрөгүн толугу менен Теңирге арнаган.
Ал атасы арнаган тартууларды, өзүнүн тартууларын, алтын, күмүш, асыл идиштерди Кудайдын үйүнө алып кирди. Аса падышачылык кылган 35 жылдын ичинде эч согуш болгон жок. 4-бөлүм. Ошондон кийин мен өйдө карап асмандын эшиги ачылганын көрдүм. Мен мурун уккан Сурнайдын үнүндөй болгон мага сүйлөгөн үн мындай деди: бул жакка чык. Мен сага мындан кийин эмне болушу керек экендигин көрсөтөм. Ошол замат мен рухка толдум. Ошондо мен асманда такты турганын, тактыда бирөө отурганын көрдүм. Анын көрүнүшү яспис жана акак таштарындай экен. Ал эми тактыны көрүнүшү зымырат ташындай болгон жаа тегерете курчап турат экен. Ал тактынын тегерегинде 24 такты бар экен. Ал тактыларда үстүлөрүнө ак кийим, баштарына алтын таажы кийген 24 аксакал отурганын көрдүм. Такты тараптан чагылган чартылдап, күн күркүрөп, катуу дабыштар чыгып жатты. Ал эми тактынын алдында Кудайдын 7 руху болгон 7 шамдал жалындап күйүп туруптур. Тактынын алдында кристалга окшогон тунук айнектей болгон деңиз, тактынын ортосунда жана тегерегинде алды арты бүт көз болгон 4 тирүү жандык бар экен. Биринчи жандык арстанга, экинчиси торпокко, үчүнчүсүнүн бети адамдыкына, төртүнчүсү болсо учуп бара жаткан бүркүткө окшош экен. 4 тирүү жандыктын ар биринин 6 канаты бар эле. Ал эми алардын туула бою көзгө толо эле. Алар күнү түнү тыным албастан башынан бери эле бар болгон, азырда бар болуп турган, келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир ыйык, ыйык, ыйык деп кыйкырып жатышты. Бул тирүү жандыктар тактыда отурган түбөлүк жашоочу Кудайды даңктап, ага урмат көрсөтүп, ыраазычылык билдиришкен сайын 24 аксакал тактыда отургандын алдына жыгылып, түбөлүк жашоочуга таазим кылып, таажыларын тактынын алдына коюп, мындай деп жатышты: Теңир, сен даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң. Анткени бардыгын сен жараттың, бардыгы сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат. 2-бөлүм. 7-айдын 21 күнү Акай пайгамбар аркылуу Теңирден мындай сөз болду: Эми жүйүт башчысы Шалтиэл уулу Зоробабылга, башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуяга жана элдин калдыгына мындайды: Араңарда бул үйдү мурунку даңкы менен көргөндөр барбы? Азыр силер аны кандай абалда көрүп турасыңар? Силердин көзүңөргө ал эч нерсеге арзыбаган нерсе катары көрүнүп турган жокпу? Бирок сен азыр кайраттан, Зоробабыл, дейт Теңир. Башкы ыйык кызмат кылуучу Жетсадак уулу Жешуя, кайраттан, бул жердин бүтели кайраттан, дейт Теңир. Иштей баштагыла, анткени мен силер мененмин, дейт Себайот Теңир. Мисирден чыкканыңарда менин силер менен түзгөн келишимим жана менин рухум силер менен. Коркпогула. Анткени Себайот Теңир мындай дейт: Жакын арада мен асман менен жерди, деңиз менен кургактыкты дагы бир жолу солкулдатам. Бардык элдерди солкулдатам. Ошондо бардык элдер өздөрүнүн кымбат баалуу нерселери менен келишет. Бул үйдү даңкка толтурам, дейт Себайот Теңир. Күмүш меники, алтын да меники, дейт Себайот Теңир. Бул акыркы ибадаткананын даңкы мурунку ибадаткананын даңкынан жогору болот, дейт Себайот Теңир. Мен бул жерге тынчтык берем, дейт Себайот Теңир. Дарийдин падышачылыгынын 2-жылы 9-айдын 24 күнү Акай пайгамбар аркылуу Теңирден сөз болду. Себайот Теңир мындай дейт: Ыйык кызмат кылуучулардан мыйзам тууралуу сура. Эгерде кимдир бирөө ыйык этти этегине салып бара жатып, этегин нанга же бышкан ашка же шарапка же зайтун майына же болбосо кандайдыр бир тамакка тийгизип алса, ал нерсе ыйык болуп калабы? Ыйык кызмат кылуучулар жок деп жооп беришти. Анан Акай мындай деди: Эгерде өлүккө тийип булганган адам ушул нерселердин бирине тийип кетсе, ал нерсе таза эмес болуп калабы? Ыйык кызмат кылуучулар таза эмес болуп калат деп жооп беришти. Ошондо Акай мындай деди: Бул эл ушундай, менин алдымда бул уруу ушундай, дейт Теңир. Алар кылган иштердин баары ушундай, алардын ошол жерде чалган курмандыктарынын баардыгы таза эмес. Эми жүрөгүңөрдү бүгүнкү күндөн Теңир ибадатканасында таш үстүнө таш коюлу элек мезгилге карай бургулачы. Ошол убактарда мындай болгон: 20 өлчөм боло турган чөмөлөгө келишсе, 10 өлчөм болуп чыккан. Жүзүм сыгылуучу жайга 50 өлчөм сузуп алганы келишсе, 20 эле өлчөм болуп чыккан. Мен силердин эгиниңерге коңур дат оорусун жиберип, эгиниңерди күйгүзүп, кылган баардык ишиңерди мөндүр менен талкалап жазыладым. Ошондо да силер мага кайрылган жоксуңар, дейт Теңир. Бүгүнкү күндөн тартып 9-айдын 24 күнүнөн Теңирдин ибадатканасы негизделген күндөн тартып артка карай жүрөгүңөрдү бургулачы.
Жүрөгүңөрдү бургула. Кампаларда дагы үрөөн барбы? Буга чейин жүзүм сабагы да, анжыр дарагы да, анар дарагы да, зайтун дарагы да түшүн берген эмес. Ушул күндөн тартып мен силерге батамды берем. Айдын 24-күнү Акай пайгамбарга Теңирден экинчи рет сөз болуп мындай деп айтылды. Жүйүт башчысы Зоробабылга мындай деп айт: мен асман менен жерди солкулдатам. Падышачылык тактыларды кулатам. Бутпарас падышачылыктардын күчүн жок кылам. Майдан арабаларын жана аларда отургандарды ала салдырам. Аттары да, чабандестери да жерге кулатылат. Ар бири өз бир тууганынын кылычы менен кулатылат. Кулум Шалтиел уулу Зоробабыл дейт Себайот Теңир. Ошол күнү мен сени өзүмө алам дейт Теңир. Сени мөөр шакеги катары сактайм. Анткени мен сени тандап алдым дейт Себайот Теңир. 3 бөлүм. Фарисейлер арасында жүйүт эл башчыларынын бири Никедим деген киши бар эле. Ал бир күнү түн ичинде Исага келип: "Устат, сенин Кудайдан келген устат экениңди билебиз. Анткени сен кылып жаткандай кереметтерди Кудайсыз эч ким кыла албайт" деди. Иса ага: "Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт" деп жооп берди. Никедим андан: "Карыган адам кайра кантип төрөлмөк эле? Эмне ал энесинин курсагына экинчи жолу кирип кайра төрөлөбү?" деп сурады. Иса ага мындай деп жооп берди: "Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгына кире албайт. Денеден төрөлгөн дене, рухтан төрөлгөн рух. Жогорудан төрөлүшүң керек деп айтканыма таң калба. Шамал каалаган жеринде согот, анын үнүн угасың, бирок кайдан келип кайда кетерин билбейсиң. Ыйык рухтан төрөлгөн адамда да ушундай болот." Ошондо Никедим андан: "Бул кандай болушу мүмкүн?" деп сурады. Иса ага мындай деп жооп берди: "Исраил элинин окутуучусу болуп туруп ушуну билбейсиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Биз билгенибизди айтабыз, көргөнүбүздү күбөлөндүрөбүз. Силер болсо биздин күбөлөндүрүүбүздү кабыл албайсыңар. Мен силерге жердеги нерселер жөнүндө айтсам ишенбейсиңер, анан асмандагы нерселер жөнүндө айтсам кантип ишенесиңер? Асманда жашаган, асмандан түшкөн адам уулунан башка эч ким асманга көтөрүлгөн эмес. Муса чөлдө жылаанды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөгө дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт, ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Соттун себеби мында: дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле. Жаман иштерди жасаган адам жарыкты жек көрүп, кылган жаман иштери ашкереленбеш үчүн жарыкка келбейт. Ал эми акыйкаттык жолунда жүргөн адам кылган иштеринин Кудайдын жардамы менен кылынгандыгы көрүнүп туруш үчүн жарыкка келет. Ошондон кийин Иса шакирттери менен жүйүт жерине келди. Алар менен ошол жерде калып, адамдарды сууга чөмүлдүрүп жатты. Жакан болсо Шалемдин жанындагы Айнондо чөмүлдүрүп жатты. Анткени ал жерде суу көп эле. Адамдар келип сууга чөмүлдүрүлүп жатышты. Анткени Жакан түрмөгө камала элек болчу. Жакандын шакирттери менен бир жүйүттүн ортосунда тазалануу жөнүндө талаш чыгып кетти. Шакирттери Жаканга келип: "Устат, Иордан дарыясынын аркы өзүндө сени менен чогуу болгон, сен күбөлөндүргөн адам элди сууга чөмүлдүрүп жатат. Элдин баары ага барып жатышат" дешти. Жакан аларга мындай деп жооп берди: "Кудай бермейинче адам өз мойнуна эч нерсени ала албайт. Мен Машаяк эмесмин, бирок анын алдынан жиберилгем дегениме силер өзүңөр күбөсүңөр. Колуктусу бар адам күйөө. Ал эми күйөөнү жанында туруп алып тыңшап турган күйөө жолдош анын үнүн укканда аябай кубанат. Мен ошол кубанычты башымдан өткөрдүм. Ал өсүшү керек, мен болсо кичирейишим керек. Жогорудан келген баарынан жогору, бул дүйнөдөн келген бул дүйнөгө таандык. Ошондуктан дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Асмандан келген баарынан жогору. Ал асмандан көргөн укканы жөнүндө күбөлөндүрөт, бирок анын күбөлөндүрүүсүн эч ким кабыл албайт. Ал эми анын күбөлөндүрүүсүн кабыл алган адам Кудайдын чындык экендигин далилдеди. Кудай жиберген адам Кудайдын сөзүн сүйлөйт. Анткени Кудай рухту ченемсиз берет. Атасы уулун сүйөт. Ошондуктан баардыгын анын колуна берди. Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот.